Саламатсыздарбы, эфирде Colors of Asia көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Архитектура бул коомдун материалдык маданиятынын бир бөлүгү жана коомдун акыл эсин чагылдырган пластикалык искусствонун алдыңкы түрүнүн бири экендигин билебиз. Архитектура жана шаар дизайны ар адамга таасир берүүчү күчкө ээ болуу менен бирге ар бирибиздин жашообузда чоң роль ойноору бышык. Бүгүн биз сиздерге биздин аймактагы айрым ири шаарлардын архитектуралык өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып бермекчибиз. Алгач биз дүйнөнүн эң кооз шаарларынын бири болгон Бакуга сапар алмакчыбыз. Бакуну дүйнөнүн өзгөчө жана кайталангыс шаарларынын бири деп аташат. Аны ар кайсы мезгилдерди өзүнө камтыган өзгөчө архитектурасы айырмалап турат. Кала чыгыш жана батыш цивилизациялары бириккен жерде жайгашкан. Ошондуктан бул жерде чыгышка мүнөздүү орто кылымдан калган ички көчөлөрдү байыркы шептер менен европалык стилдеги классик заманбап архитектуралык образдарды кезиктирүүгө болот. До начала 19 века Баку был маленьким городом и располагался. 19-кылымдын башына чейин Баку кичине шаар болуп, байыркы ичери шаардын чегинде жайгашкан. На пересечении шелковых путей, и поэтому Ичери шаарды эки катар дубал курчап турган. Тилекке каршы алардын бири биздин күнгө чейин жетпей калган. Баку ар качан улуу жибек жолу аркылуу өткөн кервендердин айрылыш жолунда жайгашкан. полагались в Ичери-Шахар. Естественно, это Ошол себептен көптөгөн саякатчылар бул жерге токтошчу. Албетте чет элдиктердин, саякатчылардын мында көп келиши орто кылымдагы Баку шаарынын архитектурасына өз таасирин тийгизген. Анын таасири архитектурада колдонулган оймо чиймелерге дагы тийген. которые использовались в этой архитектуре. Окумуштуулар Азербайжандын Борбор калаасын 4000 жылдык тарыхы бар деп эсептешет. Бакунун көчөлөрүн кыдырып жүргөндө бир тарыхый доордон экинчи мезгилге туш болгондой туюлат. Мисалы, орто кылымдан күтүүсүз 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башындагы мунай тармагынын өнүгүүсү курулуштун дүр өсүшүнө таасир берген мезгилге туш болуп каласың. Дал ушундай айырмачылыктар шаардын архитектуралык көрүнүшүн курап турат. У нас очень большой пласт архитектуры. Бизде 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башындагы ири архитектуралык катмар бар. Бул биз сыймыктанган арт нуво мезгили. Бакунун тарыхый борбордук бөлүгүндө алдыңкы европалык архитекторлор жараткан ошол мезгилге таандык жүздөгөн имараттар бар. Мындан 1,5 кылымдан ашык убакыт мурда капыстан байып кеткен азербайжандык миллионерлердин чакыруусу менен бул жерде алдыңкы европалык архитекторлор келишкен. Бакунун борбордук тарыхый бөлүгүнүн көрүнүшү Париждин, Вена шаарынын жана Будапешттин архитектурасын элестетет. Мунун себеби аталган шаарларда бир архитекторлор иштешкен. 20-кылымдын башында бакулук миллионерлер тарабынан негизделген архитектуралык мурас модерн менен айкашкан барокко жана готика стилдери менен өзгөчөлөнүп турат. Ошол мезгилге таандык кооз турак жайлар, театрлар менен мейманканалар шаардын архитектуралык негизин түзөт. Өткөн кылымдын кийинки 20-30 жылдары архитектуралык образдарды жаратуу уланган жана бул конструктизмдин мезгили болгон. Я считаю, что Мен шаардын визит карточкасы катары алдыңкы орусиялык жана дүйнөлүк архитекторлор Азербайжандын баш калаасында иштеген 1920-1930 жылдардагы архитектураны эсептейм. Бакунун архитектурасында дагы бир менин сүйүктүү мезгилим бул сталиндик режимден 1950 жылдары. Мен бул учурду 1920-30 жылдардагы архитектуранын ордуна оймо чиймелерге бай 1950 жылдардагы сталиндик режим учурундагы улуттук романтизм архитектурасынын мезгили деп атап коем. Ал мезгилде биздин чоң аталарыбыз чектөө коюлган чыгармачылык шарттарында биз азыр сыймыктанган социалисттик модернизмдин кереметтерин жаратууга жетишкен. сейчас тоже гордимся. Өткөн 100 жылдыктын 70-80 жылдары шаардын борбордук бөлүгүндөгү көпчүлүк турак үйлөр менен маданий имараттар азербайжандык архитекторлор тарабынан гана долбоорлонгон. Ошол мезгилде классика, готика, барокко, чыгыш архитектурасы кошулуп шаарды көрктөндүргөн. Ал эми өлкө эгемендик алгандан тартып өткөн кылымдын башындагыдай Баку архитектурасынын өнүгүүсүндө жергиликтүү адистер менен катар батыштык куруучулардын ысымдары дагы пайда боло баштаган. И что интересно, буквально через 150 лет Кызыгы 150 жылдан кийин тарых кайра кайталанат. Азербайжан эгемендик алгандан кийин биздин өкмөт азербайжандык архитекторлор менен катар эле Бакуда иштөөгө чакырылган бардык дүйнөлүк архитектура жылдыздарына кайрылат. Бул жерде биз Заха Хасид, Нурман Фостердин эмгектерин көрө алдык. Ошентип Баку заманбап дүйнөлүк архитектуранын борборлорунун бирине айланды. центров современной мировой архитектуры.
Бүгүнкү күндө Бакуда өзүнүн түзүлүшү боюнча кайталангыс көптөгөн заманбап имараттар курулууда. Алардан өлкөнүн тарыхый салттары менен футуристик образдарды дагы көрүүгө болот. Муну менен катар эле имараттардын сырткы жана ички жасалгаларында көз жоосун алып суктандырган образдар чагылдырылууда. Ошол эле учурда улуу мурасты келечек муунга сактап калуу үчүн эски имараттарга кылдааттык менен аяр мамиле жасалат. Принята большая программа по реставрации фасадов. 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башына таандык имараттардан сырткары ички жасалгаларын оңдоп түздөө боюнча чоң программа кабыл алынган. Обновляются двери, массивные входные двери. Балкондор менен биз сыймыктанган сейрек эшиктер дагы жаңыланууда. Алардын дизайны менен материалдары 150 жыл өтсө дагы өз калыбында сакталып, шаарыбызга өзгөчө көрк берип турат. Фактически они сохранились и создают неповторимый. Учурда бүгүнкү чеберлердин колу менен көптөгөн архитектуралык деталдар калыбына келтирилүүдө. Бишкек шаарына жок дегенде бир жолу болуп келгендер анын кооздугун, меймандос эли, жылуу климаты жана укмуштуудай жаратылышына суктанышат. Албетте мунун бардыгы көптөгөн жылдар бою өзгөрүлүп келген шаардын архитектурасына дагы таасирин тийгизет. Быйылкы жылы Кыргызстандын Борбор калаасына 140 жыл болду. Бишкек архитектурасынын тарыхы кайрадан курула турган Пишпек шаарынын долбоордук жайгашуусунун планы бекитилгенде 1878 жылдын баш оона айынын 31-инде башталган. Мунун аркасында жаңы шаарда акырындык менен көчмөн турмуштан туруктуу отурукташууга өтүү менен бийик тоолордун этегинде европалык үлгүдөгү турак жайлар пайда боло баштаган. Бактыга жараша алардын айрымдары азыркы күнгө чейин баштапкы калыбында сакталып калган. Шаарда куруу иштери советтик бийлик келгенден тартып жигердүү башталган. Ошол жылдары бул жерде көптөгөн кызыктуу имараттар курулган. Бирок Кыргызстандын баш калаасы айрыкча согуштан кийинки мезгилдеги индустриялык курулушка өткөн маалда активдүү курула баштаган. Өткөн 100 жылдыктын 60-70 жылдарында ошондогу Фрунзе шаарында азыркы Бишкектин тургундары сыймыктанган көптөгөн архитектуралык кереметтер менен имараттар тургузулган. Мына бул Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театры. Бул имарат советтик ампир үлгүсү болуу менен өзгөчө тарыхый баалуулукка ээ. Жалпы дүйнөлүк тенденциянын таасиринде Бишкекте дагы заманбап же болбосо модерн стилиндеги имараттар курулууда. Англис тилинде бул модерн архитект деп аталат. Анын ичинде мына бул көркөм сүрөт музейинин имаратын айтууга болот. Мунун авторлору Дунай Рыскулов менен Шайло Жекшенкулов. Бул көптөн бери оңдоп түзөлбөсө дагы бүгүнкү күндө ал абдан кызыктуу имарат. Өткөн 100 жылдыктын 70-жылдарынын аягы 80-жылдарынын башында Бишкекте советтик модернизм өнүгүп өскөн. Ошол мезгилде Борбор шаардын картасында көпчүлүктүн көңүлүн бурган ар түрдүү жана кызыктуу курулмалар пайда болгон. Мисал катары Борбордук аянттын архитектуралык ансамбли же болбосо Агропромдун имараты менен анын айланасындагы түркүктү айтууга болот. В советское время очень сильное влияние было общих канонов архитектуры. Советтик мезгилде жалпы архитектура үлгүлөрүнүн өзгөчө таасири күч эле. Бул деген советтик архитектуранын таасиринен эле эмес, баардык имараттар менен курулмаларды бир түргө келтирүүнү көздөгөн интернационалдык стилдин басымдуулугунан улам болгон. Всех зданий и сооружений, и это было чуть ли не главным. Мына ушул баа берүүнүн башкы чен өлчөмү болгон десек дагы болот. Бизде Бишкекте ошол мезгилде башка коңшу мамлекеттердеги курулмаларга окшогон көптөгөн имараттар пайда болгон. Возникли в других соседних городах, в нашем регионе тоже. Мисалы филармониянын имараты кыргыз орус драма театрлары Москвада долбоорлонуп иштелип чыккан.
Заманбап Бишкектин сырткы көрүнүшү бул өзгөчө ар түрдүү тарыхый архитектуралык катмарлардын айкалышуусунан курулган. Башкача айтканда, мындагы заманбап сары кеч, турак жай квадраттары менен советтик мезгилдеги бири-бирине окшош үйлөр жана имараттар, ошондой эле революцияга чейинки курулмалардын ар бири архитектуранын өзгөчө үлгүсү болуп саналат. Азыркы күндө архитекторлор жалпы кеңири тараган эрежелерди колдонбоого аракет кылышат. Алар дүйнөдөгү архитектуралык тенденциялардын кеңири спектринде иштешет. Бул жерде неоклассикалык идеяны камтыган имараттар бар. Ошондой эле постмодернизм багытындагы дагы курулмаларды көрүүгө болот. Кыргыз архитектурасы улуттук архитектураны өнүктүрүү багытында олуттуу изденүүнү жасоодо. Мында туруктуу архитектураны жаратуу үчүн маданияттын элементтерин колдонууда. Заманбап Бишкек жыл сайын көркүнө чыгып өзгөрүүдө. Бул жерде жаңы кварталдар менен жаңы имараттар пайда болуп, шаар архитектурасында тенденциялар алмашууда. Бирок жалпысынан түрдүү архитектуралык долбоорлор бири-бирине айкалышып, Кыргызстандын баш калаасын өзгөчө кызыктуу жана жагымдуу шаарга айландыргандыгын белгилеп кетүүгө болот. Азыркы мезгилде жалпы эле шаардын сырткы көрүнүшү тез өзгөрүүдө. Бул жерде албетте башкы ролду архитектура искусствосу ойнойт. Ошол эле учурда калк үчүн жагымдуу чөйрө түзүп берүү маанилүү. Мында шаар архитектуралык дизайны өзгөчө мааниге ээ. Бул архитектура менен адамзат, адам жана жаратылыштын ортосундагы көпүрө деп койсок дагы болот. Архитектуралык дизайн шаар чөйрөсүн кооз, кайталангыс жана калк үчүн жайлуу кылуу менен маалыматтык мейкиндикти камсыздайт. Буга мурдагы Казакстандын Борбор калаасы Алматынын тургундары ынанышты. Учурда бул жерде буга чейин болбогон ири оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Алматы 1,5 миллиондон ашык калкы бар Казакстандын ири шаарларынын бири болуп саналат. Бул бай тарыхка ээ шаар КМШдагы ири туристтик борборлордун бири. Мында кызыктуу нерселер абдан көп. Шаардын архитектурасы өзгөчөлөнүп турат. Алматынын бир топ бөлүгүн советтик модернизм стилиндеги имараттар ээлейт. Бирок акыркы 25 жылда өзгөчө жаңы идеялары, түзүлүштөрү жана футуристик элементтери менен суктандырган көптөгөн заманбап имараттар пайда болгон. Бүгүнкү күндө көпчүлүк Казакстандын түштүк борборунун сырткы көрүнүшүндө европалык стиль көбүрөөк деген пикирди айтып келишет. Бирок шаардын башкы архитектору Нурлан Уранхаевдин айтымында шаар курулушунда интернационалдык өңүттөр улуттук стиль менен мыкты айкалышып калган. Андыктан бул жерде европалыктагы, азиялыктагы башаттар бар деп айтууга болот. Казахстан все-таки большая страна. Казакстан ири аймак дейилген чоң өлкө эмеспи? Муну эске алганда бизде чыгыш өңүтүнүн дагы өз орду бар. Алматы тууралуу айта турган болсок, мында башка жактардан келген адамдар менен сүйлөшүп калганыбызда, силер чындыгында европалык шаарсыңар деп айтып калышат. Мен муну жаман деп ойлобойм. Ал эми чыгыш өңүтү тууралуу айтсак, шаарды кыдырсаңыздар, бул дагы бизде бар экендигин көрүүгө болот. 2017 жылы Алматы өлкөдө биринчилерден болуп жөө жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шаар аттуу жаңы багытты ишке ашырууну баштаган. Атактуу даниялык архитектор Ян Гейл менен анын командасынын кеңеши боюнча шаардын ири бөлүгү оңдоп түздөлүп, натыйжада эс алуу жайлары жана шайтан араба жолдору менен жөө жүргүнчүлөр аймактары пайда болгон. Тосмолор алынып салынып, спорттук жана балдар аянттары орнотулуп, көчөттөр, гүлдөр отургузулган. Это все делается именно для наших жителей. Мунун бардыгы биздин шаар тургундары үчүн жасалууда. Жашоочулардын көчөдө жүрүүсүнө ыңгайлуу болуусу үчүн бардык шарттар каралган. Сиздер байкасаңыздар, чакан архитектуралык түзүлүштөр бул орундуктар менен жарык берүүчү жабдыктардын саны көбөйгөн. Ян Гейлдин негизги идеясы бул шаарда унаа каражаттар эмес, жөө жүргүнчүлөр жана шайтан арабачандар башкы орунда турат.
Алматы көчөлөрүн жагымдуу жана өзгөчө кылуу үчүн ар кайсы жерлердеги унаа коюучу жайларды, көп сандаган дүкөнчүлөр жана имараттардын төмөнкү кабатындагы ачык маңдай беттеринен арылуу зарыл эле. Мындан тышкары шаардагы бак-тарактар комплекстүү кам көрүүгө муктаж. Анткени каралбай калган бактар алыстагы тоо менен башкы имараттардын көрүнүшүн жаа билетин болбостон, үйлөрдүн көчөлөрдү көздөй образын дагы буза турган. Акыркы 2 жылда бул багытта ири иштер жасалып, бул шаардыктарга эле эмес, туристтерге дагы абдан жаккан. За счет тех карманов, которые мы отобрали у Автоунаа жолдорунун эсебинен кемитилген жерлерди биз жашылдандырып, шайтан арабачандар үчүн жолду курдук. Сделали технический тротуар, но мы сделали более рационально, мы так считаем. Открылся сразу и фасады зданий. Мунун аркасында имараттардын бет маңдайлары ачылып, мурда далдаада туруп көзгө көрүнбөгөн ресторандарды, эс алуучу жайларды көрө баштадык. То есть, мне кажется, хуже ничего не становится. Конструируем улицы, мы там, естественно, какие-то... Азыр эми ал жерде адамдар жай баракат сейилдешип, кааласа кофе ичип эс алышат. Менимче жаман болгон жок. Жаңыланган көчөлөрдө эски суу оргумалары алынып ташталып, жаңылары орнотулду. Вещи, которые раньше там стояли, мы их обязательно возвращаем на свои места. Акыркы мезгилде Алматынын сырткы көрүнүшүндө өзгөчө чыгыш өңүтү байкалууда. Мунун бардыгы чакан архитектуралык түзүлүштөр менен көркөм сүрөт искусство өкүлдөрүнүн өзгөчө эмгектеринин натыйжасы. Көңүл бурсаңыздар, жер алдынан өтүүчү жолдор азыр мына ушундай көрүнөт. Мына бул болсо шаарда көбөйө баштаган муралдардын бири. Бул искусство түрү Алматыда өтө популярдуу жана көпчүлүк туристтердин көңүлүн өзүнө бурат. Жашыл бактарактар шаарга өзгөчө көрк берип турат. Алматы тургундары өз шаарынын сейил бактары, гүлзарлары, теннис аллеялары жана жашыл аралчаларсыз элестете алышпайт. Бүгүнкү күндө бул жерде ар бир жашоочуга 3,1 чарчы метр жашыл бактарактар туура келет. У нас в планах где-то 2030. Биз 2030 жылга карата жашылдандыруунун үлүшүн ар бир жашоочуга 14,1 чарчы метрге жеткирүүнү мерчимдеп жатабыз. 14,1 метр квадратный озеленение. Жөө жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шаар долбоорун ийгиликтүү ишке ашыруу өзгөчө трендке айланды. Кийинки жылы бул жааттагы иштер улантылат. Ошол эле учурда Алматы шаарынын өзгөчө көрүнүшүн сактап калууга көңүл бурулмакчы. Мы сейчас готовим концепцию. Биз учурда эски шаарларды өнүктүрүү долбоорун даярдап жатабыз. Аны кантип өнүктүрүүгө болоорун азырынча ойлонуудабыз. Тарыхый имараттарды оңдоп түзөйбүзбү, эски жайларды алып таштап жаңы көп кабаттуу курулмаларды курабызбы, азырынча чечиле элек. Оңдоп түзүүдө шаар өзүнүн жеке өзгөчөлүгүн жоготкон жок. Алматы баягы эле Алматы бойдон калды. Она есть, она присутствует. Алмата — это все-таки Алмата.
Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүн биз сиздерге аймактагы ири 3 шаардын архитектурасы тууралуу айтып бердик. Сиздерге кызыктуу болду деп ишенем. Сиздер Colors of Asia берүүсүн көрдүңүздөр. Кийинки көрсөтүүлөрдө көрүшкөнчө.